Талас облусунун Кара Буура районундагы Анарбек Токтогожоев атындагы Көксай орто мектеби кыргыз тили жана адабияты сабагынын мугалими Бейшенова Салтанат Усеновна. Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар? Кутман күнүңөр менен. Сабакты баштаардан мурун жагымдуу маанай түзүп алалы. Жазгы күндөй жаркырап, биз көңүлдүү, биз курак, биздин максат, биздин иш, ырыс алды, ынтымак демекчи, урматтуу окуучулар, силер менен тарбиялык саатыбызды баштайбыз. Анда эмесе көңүл бургула. Бүгүнкү өтө турган темабыз сарык оорусу. Сабактын максаты. Бүгүнкү сабакта балдар силер сарык оорусу жөнүндө маалымат алып, ошондой эле тазалыкты сактоого багыт аласың. Сарык оорусу бул боордун, вирустар жана организмдеги уулуу заттар, ошондой эле иммунитеттин төмөндөшү менен пайда болгон сезгенүүсү. Айрыкча бул сарык оорусу жаш балдардын арасында кеңири жайылган. Жугуу жолдору: кирдеген кол аркылуу жана ооздон жугат. Вирустан улам боордун сезгенүүсү жугуштуу сарык оору деп аталат. Демек, колдун кир жуубай тамактанганда, ошондой эле арыктан суу ичкенде, жер жемиштерди жуубай жегенде мына ушул сарык оорусу пайда болот экен. Азыркы учурда көбүнчөсү 1 жаштан 14 жашка чейинки балдарда сарыктын А деген түрү кездешүүдө. Демек, урматтуу окуучулар, ар дайым тазалыкты сакташыңар керек. Себеби жай, күз айларында мөмө жемиштерди таза жууп жебегендиктен мына ушул сарык оорусу пайда болот. Ошон үчүн ар дайым жер жемиштерди жеберде сөзсүз түрдө аны жууп жешиңер керек. Ал эми сарык оорусунун белгилери кандай болот? Көңүл бурабыз. Сарык жугузуп алгандан кийин температура 38ден жогору көтөрүлөт. Жүрөгү айнып, тамак ичпейт, ичи ооруйт, териси, анын көздөрү жана заарасы саргая баштайт. Мына ошол учурда анын сарык белгилери бар экенин билсек болот. Ошондуктан балдар, көпчүлүк учурда бул сарыкты сасык тумоо менен дагы алмаштырып алышат. Сасык тумоодо оорулуунун температурасы түшөт. Ал өзүн жакшы сезип калат. Ал эми сарык болгондо температура болбошу деле мүмкүн. Оорулуунун абалы көпкө жакшы боло албайт. Оорулуу чарчап, чалыгып, бир күндө бир нече жолу уктайт. Демек, балдар, сарык оорусунун вирусу бул адамдын организмине келип түшкөндөн кийин 10 күндөн 30 күнгө чейин кармалат экен. Демек, балдар, бул учурда дарттын белгилери пайда боло баштайт адамдын организминде. Ошол оорулуу адам алсырап, тамакка болгон табити жок болуп, ошондой эле чарчап, чалыгып, уйкусуроо менен жүрүп, бат-бат уйкусу келе берет. Гепатит же сарык оорусу боорду жабыркаткан жугуштуу дарт. Өз ичинен ал А, Б, С, Д жана Э болуп 5 түргө бөлүнөт. Гепатиттин А жана Э түрү оорунун жеңил формасы болуп саналат. Башкача айтканда, илдеттин бул түрү өнөкөткө айланып кетпейт. Аны өз убагында жакшылап дарыласа, адам толугу менен айыгып кетет. Бул түрүн мурда Боткин деп да атап коюшкан. Ал эми гепатиттин Б, С, Д түрлөрү адамда билинбей пайда болуп, көп убакыт дарылоону талап кылат. Ошондой эле аны өнөкөткө айланып кетүү коркунучу дагы бар. Сарык оорусу менен ооруп калганда адамдын кускусу келип, ичи өтүп, температурасы көтөрүлөт, териси жана көзүнүн агы саргая баштайт. Өзүңөр мына экранда көрүп тургандай, көзүнүн ичиндеги агы саргайып, терилери дагы саргая баштайт. Эгерде мындай белгилер байкалса, ал оорулуу адамды дароо ооруканага жеткирүү зарыл. Кийинки статистика боюнча кыскача маалымат айта кетейин. 2019-жылы балдар 6 айдын ичинде республика боюнча сарык оорусу менен ооруган 3032 адам катталган. Анын ичинде гепатиттин А түрү менен 2759 адам, Э түрү менен 1 адам, Б түрү менен 169, С түрү менен 43 жана Д түрү менен 1 адам катталган. Ал эми 59 оорулуу гепатиттин кайсы түрүнө кабылганы
аныкталган эмес. Гепатиттин А түрүнө кабылган 2759 адамдын 90% жаш балдар болгон. Алардын 3-өө өз убагында туура диета кармабай, бул өмүр менен кош айтышып кетишкен. Анда эмесе балдар, бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Ооруп калгандан кийин дарылангандан көрө балдар, ар бир орууну алдын ала алганыбыз жакшы. Ал үчүн тазалыкты сакташыбыз керек. Ошондой эле жер жемиштерди жээрде сөзсүз түрдө жууу зарыл. Дааратканага барып келгенде, көчөгө, дүкөнгө барып келгенден кийин дагы колду самындап жуубуз зарыл. Ар бир адамдын ден соолугу мына өздөрүнүн колунда. Ошон үчүн балдар, тазалыкты сактайлы. Сабакка көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Ден соолукта болгула. Кийинки сабактарда кездешкенге чейин сак саламатта калгыла.